Арбаңыздар ардактуу КТРК жана ошондой эле КТРК музыка телеканалынын көрөрмандары. Кош келиңиздер долбоору алдыбызга чоң максат коюп, жакшы ниет менен Бысмылда деп программабызды баштаганы турабыз. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен биргеликте үй бүлөнүн жана ошондой эле мына ушул үй бүлөнү бекем кармап турган сырлары, анын баалуулуктары тууралуу кеп кылмакчыбыз. Өйдөдө өбөк болгон, ылдыйда жөлөк болгон биздин бир туугандарыбыздын сүйүүсү, эне менен баланын ортосундагы мамиле, айтор бунун баардыгы алдыңкы мүнөттө болмокчу. Канчалык деңгээлде башың бийик көтөрүлүп бийиктикке жетсең дагы, канчалык дөөлөттү басып алсаң дагы, үй бүлөнүн астында бир тыйындык болуп калат эмеспи? Ошол себептерден ар дайым үй бүлөбүздө, кичинекей мамлекетибизде тынччылык болсун деп, кош келиңиздер долбоору бүгүнкү чыгарылышын баштамакчы. Кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева. Баардыгыңыздарга кош келиңиздер деймин. Көрөрманым, үй бүлө деген сөздүн ичинде чыдамкайлуулук, сабырдуулук жана ошондой эле сүйүү жашайт эмеспи? Бүгүнкү биздин конокторубуз жөнүндө айта турган болсок, эки инсан тең кыргыз маданиятына эмгек сиңирген легендарлуу инсандардын кыздары жана уулдары. Сыймыктануу менен чакырууга уруксат этиңиздер. Бул үй бүлө өтө үлгүлүү, ары таланттуу Кубаныч Сатаев жана Кундуз Абашевалардын үй бүлөсү. Тосуп алалы. Кош келиңиздер. Кандай келип алдыңыздар? Маанайыңыздар жакшыбы? Маанай сонун. Биз дагы чын жүрөктөн кубанып атабыз. Рахмат сиздерге. Сиздин маанайыңызчы? Абдан жакшы, кош көрдүк дейт Айзада. Жаңы проекттин тушоосу албетте сиз ойлогондой болсун демекчибиз. Ак жол той проекттерден болсун, кыргызыма жалпы кыргыз эли сүйгөн долбоорлордун катарына кирсин. Чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе төрмө узатууга уруксат этиңиз. Ал эми бул үй бүлөнүн мүчөсүн өзгөчө тааныштырууга муктажбыз. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казак Республикасынын эмгек сиңирген артисти, биз сыймыктанган сиздер урматтаган Саламат Садыкова эжекемди чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Кош келипсиз. Келиңиз. Мына сизди карап туруп айтып атам. Кичинекей кезимде телевидениядан көргөн Саламат Садыкова дагы деле муздаткычта сакталып ошол эле бойдон экенсиз. Кош келипсиз анда эмесе төрүбүзгө. Ушу убакыт кулайдан. Эки залкардын балдары Кубаныч Сатаев жана Кундуз Абашеванын үй бүлөсү жөнүндө сөз козголсун. Алгач эле ата жолун улап, атасынын өлбөс эмгегине дем берип келген Кубаныч Сатаев жылдызы өчпөс Чубак Сатаевдин уулу. Ал эми анын жубайы Кундуз Абашева Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казак Республикасынын эмгек сиңирген артисти Саламат Садыкованын кызы болот. Жубайлар издешпей табышкандай, себеби экөө тең чыгармачыл, маданиятта орду чоң инсандардын уул кызы. Экөөнүн тең жашоого көз карашы бир, жада калса жүздөрү окшошуп кетет. Жеңебиз жөнүндө кеп салсак, жылдызы боюнча тараза, кесиби филолог, түрколог. Ал учурене сүтү менен сиңген өнөрү чыгармачылыктан да кызыктуу жолуна салган. Жеңебиз жездебиз Кубаныч Сатаев менен дуэттеринде үстүндө көп иштегенин байкайбыз. А бирок Кундуз Абашева үчүн үй бүлө жашоонун баштапкы маңызы болгондуктан мырзасынын чыгармачылыгы үчүн күйүп, өзүнүн жеке кызыкчылыктарына экинчи орунду бөлгөн. Ал тургай Чубак Сатаевдин өчпөс атын тарыхыбызга алтын тамгалар менен жазып кетүү үчүн жеңебиз Кубаныч Сатаев менен бирге өмүрүн арнашкан. 2011-жылы Кубаныч жездебиз Чубак Сатаев атындагы коомдук фондду негиздесе, Кундуз Абашева анын жетекчиси болуп дайындалган. Ошентип 10 жылдан ашуун убакытта үй бүлө Чубак Сатаевдин элесине арналган иш-чараларды өткөрүп, маданиятка салымын кошуп, элге жардамын берип келет. Алдыңкы үй бүлөлүк пландарыңыздар кандай десек, дүйнөлүк абал тынчыгандан соң Чубак Сатаевдин 60 жылдыгын эл аралык деңгээлде өткөрүү дешти. Ананда тек гана эки жубайдын калеми менен жазылган жаңы китеп пландалууда. Кичи мамлекетке саякатты улайбыз анда. Анда эмесе студиябызга кош келипсиздер. Мен көрүп турам бул жерде жаңы жүздөрдү, сиздердин үй бүлөңүздөрдүн жакын достору, санаалаштары. Кубаныч мырза, эми өзүңүз тааныштыра кетсеңиз, кимдер келди, кимдер мына ушундай чоң мүмкүнчүлүктү ала алышты? Чоң рахмат, Айзада, жакшы болот. Эми мен оң жагымда отурган апабыздан баштасак, эми мен кайнене деп айтпайм, башынан эле ушу апабызды апа деп айтам. Себеп дегенде мен өмүрлүк жарымдын апасы мага да апа болот. Эми тааныштырбасам деле апамды баарыңыздар тааныйсыздар. Ооба, албетте. Кыргыз Республикасынын эл артисти апабыз.
Казак Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Токтогул сыйлыгынын ээси, Манас Өрденин ээси апабыз менен сыймыктанабыз ар дайым. Ошондой эле Аяш атам. Оң тарабымда отурган. Оң жагымда турган Аяш атам, Күмөндөр Аяш атам. Кыргыз ушу мамлекетинде ушу медицина тармагында иштеп жүрөт көп жылдан бери. Күмөндөр Аяш атам атамдын жакын досу. Анан кийин жанында отурган инем, бир тууган инем Талай. Азыр айылда ушу ата конушту ээлеген ушу инем Талай, бир тууган инем. Ушу айылда ушу атабыз өзү өз колу менен салган ушу үйдү ээлеп, ушу Талас областында Ботерек айылында ушу апабыз ушу инем колунда, ушу Кара Чечекей инем, бир тууган. Андан кийин отурган мырзаны айтсак, менин эң жакын досум Марс Шертаев деген жигит. Кесиби боюнча бизнес ишкер. Подробно айтпай эле коеюн, Жок, айтып кетпейсизби, бизге кызык болуп атат депчи. Көрөрмандарга деле кызык болсо керек. Реклама болуп кетет. Ошол. Анан кийин жанында отурган Аяшыбыз Насихат деген. Биздин эң сүйүктүү Аяшыбыз. Ошол анан дагы буюрса келет болуш керек. Бул жакта бул мырза жөнүндө айтсак деп. Мырзанын аты ким? Бул мырза өзү мындай серьезный да, спокойный. Санат Сатаев деген жигит. Санат кандайсыз? Жакшысызбы? Ортончу балабыз. Жакшы. Жакшы деп коет. Анан бул жакта отурган кара тор жигит бул Алишах Чупаков деген. Чубак Сатаевдин небереси. Алишах. Атыңыз эле укмуш экен. Жигиттин кара торусу кыздардын жүрөгү оорусу дейт эле. Атым болсо тайнеси койгон. Ушу биринчи эркек неберем деп өзү ушу апасы койгон тайнеси. Анан бул эң кичинекей үйдүн красавчиги экен. Көкүрөк күчүгүбүз, биздин эркетайыбыз Айкөл Сатаев деген жигит. Мынакей сиздердин үй бүлөңүздөрдүн түптөлүшү 2006-жылы мен билгенимден таанышып, кафеден бири-бириңиздерди көрүп, бириңиздер Чубак Сатаевдин уулу экен деп, бири Саламат Садыкованын кызы экен деп өзүңүздөр жөнүндө таанышып билип, мен билишимче Кундуз айымдын үнүнөн жакшы көрүп калгансыз. Кундуз айым, суроо сизге болсун. Таанышууга биринчи кадам жасаган бул Кундуз айым деп угабыз. Бул чынбы же? Биз атайын тааныша турган учур эмес болчу да. Мен коллектив менен баргам. Кадимки эле тамактануу үчүн барган күн болчу. Анткени бизде ошондой салт бар болчу. Айлык алган сайын ошо Бишкектин эң жакшы жерлеринен чогуу тамактанчубуз. Ошол анан кадимки чыгармачыл адамдар катары эле биринчи коллектив таанышып калыптыр. Бирөөбүз арабыздан бирөөлөр сүйлөп калды. Анан ошол атабыз тууралуу кептер болгондон ал учурга чейин мен чынын айтсам балдары барбы жокпу ал тууралуу такыр ойлонбоп турмун. Негизи апам менен мектепте окуп жүргөндө Ошко гастролго барганбыз Камбаркан менен. Ошондо алгачкы жолу жанынан көргөм ал кишини. Андан кийин такыр көргөн жокмун. Анан жанагындай ойлонгонго деле учур болуптур. Анан ошондой улуу инсандын уулунун бар экени мага мындай жакшы сезим калтырды. Анткени көз өтүп кетсе дагы алардын баскан изин улаган адамдардын болушу, үй бүлөсүнүн калышы, балдарынын бар экени бул чоң табылга десек болот. Ошол мындай замандаш катары, бир тууган катары жакшы мындай ойлор калган ошондо. Мен сиздердин сүйүү баяныңыздарды изилдеп карап отуруп, көп учур сиз мындайча азыркы заманбап тил менен айтканда повод бербей, Кубаныч мырзаны артыңыздан чуркатып, жок дебедим беле, жок деп аябай катуу жооп берген экенсиз, бирок ошого карабай мырзалык салып, демек сен меникисиң деп аябай жоопкерчиликтүү мамиле кылган экен да. Эми мага караганда ооба Кубанычта көбүрөөк баягы ишенимдүүлүк, көрөгөчтүк бир ойлор болсо керек. Анан өзүнүн айткан сөзүнө кайткан жок, жигиттик кылып, анан өзүнүн сүйүүсү үчүн да күрөшө билди деп ойлойм. Айрымдарга окшоп жөн эле кооз сөздөрдү айтып коюп, анан жок деп койсо же кагып койсо кетип калган адамдар көп эле да. Ооба. Эч качан ошону кайра далилдейм деп да аракет кылган жок, бирок баягы айлар өтсө дагы, убакыт өтсө дагы, бир жыл өтүп кетсе дагы баягы жок болуп кетпестен, шарты келген жерде өзүнүн баягы кандай десем, өмүрлүк жар болууга тартыктуу экенин далилдей алды десем болот. Жакшы. Салмат айым,
сиз алгач укканда кандай сиз тараптан мындай реакция болду? Эмне деп айттыңыз кызыңызга? Мынакей легендарлуу Чубак агабыздын уулуна турмушка чыгам, мага ушундай сунуш киргизди деп айтса керек да. Кыз кишинин эң биринчи эле баягы ички жан дүйнөсү менен кеңешкен бул апасы болот да. Сиз кандай жооп бердиңиз? Мага аябай кызык болуп турат ушул жерде. Эр адам болобу, кыз бала болобу дегенде өзүнүн адамдын табиятында жашоого жаралып, анан эрезеге жетип, эс тартып, бой тартып жүрө адамдын акылына, аң сезимине өзү уялай турбайбы, жанагы өзүнүн табигат алдындагы вазифасын аткарат деген бир мыйзам ченемдүү көрүнүш бар. Мисалы, кыз бала бойго жетип келатканда, мына мен өзүмдүн башыман өткөн ошол кыялдана баштайсың да. Кандай жигит менин жолдошум болуш керек? Ооба. Деп анан ошол мына коомдогу өзүңүз сыяктуу мына сиз да чыгармачыл адамсыз. Өзүңдүн максаттарыңа байланыштырып туруп көрө баштайсың, элестетип. Ай, мен ушу жолдошум музыкант болсо экен деп мен өзүм кыз кезимди элестетем да, мына кундузумду иштегенде. Анын сыңарындай. Бирок биздин менталитетте бир чоң кемчилигибиз бар. Азыркы 21-кылымдын алкагынан алып караганда, биз балдарыбыз менен ачык сүйлөшө албайбыз. Ачык бет маңдай келип. Демек сизге айткан жок. Сырдашпайбыз. Ага биз өзүбүз ата-энелер күнөөлүүбүз. Мына биздин муун менен калат деп мен ишенемин. Азыр мисалы мен үйдө неберем менен ачык айкын сүйлөшөм. Бардыгын. Жакын досундай болуп. Анан бул кундузум менен Кубанычымдын турмушуна келгенде, мага сыр болуп жүрдү. Мен Кубанычтай ырчы жигит бар экенин да билбей жүрүптүрмүн. Эми жаштарды биз өзүбүздүн деңизде сүзүп жүрүп атып эле көрбөй калат экенбиз. Биринчи жолу Кубанды мен циркта концерт берип калдыңар, Анан ошол жака кундуздун бир артыкчылыгы бар эле, мындай башка бир замандаштарынын дагы жакшылыгына, алардын 5 мүнөттүк эфирине дагы мени чыгармачыл адам катары ошол угуп койсоңуз апа деп. Мисалы жана Зайырбек Ажматов деген акынды айтайын. Ошол биринчи жолу менин кундуз кызым ушу Кыргыз радиосунда иштеп жүргөндө, апа бүгүн бир мыкты акын келет, эфирди угуп койсоңуз деди. Чынында ошол эфир эсимден эч кетпей калды. Керемет эфир болду. Менин кызым өзү алып барып, акын ырын окуп, мен айтам, Кудай, Жолон Мамытовтордон кийин ушундай сонун акын келген турбайбы деп. Анын сыңарындай бир күнү безеленип эле менин кызым мени бир жерге чакырса контрол кылып баштайт. Келбей калат деп ойлопчу. Анан апа кел атасызды күтүп атабыз, келип калыңыз, келиңиз деп атты. Кой анан кызым келиңиз деп аткандан кийин барайын деп анан циркка барып отуруп калдым. Анан ошол жанагы цирктагы өмүрүмдө циркка концертке да кирип көрүүчү болбогон жарым. Кызымдын мына менин кызым мындай айтканда чыгармачылык жактан мени дагы мындай бир билбей калган заманга жараша мындай агымга кошо жүр деп коет го. Ошого багыттап, кийинки келаткан толкун менен тааныштырып жүргөн жакшы сапаттары бар да менин кызымдын. Бул жагынан алганда ошол кээ бир жаш мыкты чыгармачыл таланттарга мен көңүлүмдү буруп ошентип турат. Апа, сиз биякты караңыз, тигини угуңуз, муну угуңуз деп ошондой эле немеде барып концертте отурдум. Кубанды биринчи көргөнүм эсимде турат. Абдан чыкыйып, жакшынакай кийинип чыкты. Ошол кечте чыккан артисттердин ичинен эң көз алдында калганы бир жакшы кара мындай бархаттан таза бахмалдан неме кийип чыкты, пиджак. Келишкен жакшынакай жигит экен. Пиджагыңызга чейин эсимде экен. Чубак Сатаев деген менин замандашым болгонду анткени. Жигит менен биз кудам менен абдан сый болгонбуз. Мен эч качан куда болуп калат экем деп ойлосом түшүмө кирбеген азамат менен кийин ойлонуп жүрдүм. Мына Кудагыйым менен чай ичкен сайын айтам, балким Кудай Таала кээде адамдардын ушунчалык ортосун сыйга толтуруп кармайт да. Мисалы биздин филармонияга киши келип концерт бергенде жумалап концерт берет эле. Башка ырчылардын баардыгы биргеле киши менен чайлашып, майлашып жүрсө керек. Мен мындай сый болчумун. Жаныман киши тез басат эле. Мен мына Алишак деген неберемди окшотом да баскан турган. Шамдагай ушундай киши эле, анан саламатсызбы деп коюп өтүп кетет эле. Башка эч качан мен киши менен отуруп, анан кызым айткандай, бирок кызымдын эс акылына таң калдым. Эс туттум, мына 5-класс белең ошондо, кундуз. Ошол Ошту, Алай деген мейманканада таң зарында таңкы рыскыга чыкканбыз. Жанагы түрктөр какбалта дегендей завтрак кылалы деп чыксак эле, Чубак Сатаев мындай бурчта отурганы көз алдымда турат. Бир жакшынакай столду өзү толтуруп отурган экен. Анан ордунан тура калып эле мен айтты, ой келиңиз эжеке, чай ичпейлиби деп ошентти. Мындай айтканда бир отелде бир мейманканада жатып калдык. Анда болуп турган отель ошол Алай болчу. Мына ошентип отуруп мен ошол 1000 жылдык кудамдын мына бүгүн агарып көгөрүп отурган неберелеримдин чоң атасы менен да сый болуп,
бир көргөн боюнча көзүмдө толуп кала берди аңыз болуп. Анан кубанычым кече кийин анан Кундуздун колун өзү сурап, өзү жигитчилик бүт немесин аткарып, өзүнө өзү ишенген азамат экен. Ушул менин үйүмдү ырыскыга толтурат, ушул менин казаныма май кайнатат деп мындай айтканда, эр азамат эшиктен таап келсе ошонун бирин эки кыла турган аял болуш керек, туурабы? Мына ошондой чоң дөөлөттөрүнө ишеним артып, Кундузга үйлөнгөндөн кийин барып анан кийин биз баш кошуп жатабыз десе, эми ырасын айтайын, мен биринчи укканда баш кошоорду айткан турбайбы сизге демек, баш кошоорду айткан экен. Ооба, булар маселени чечип коюптур. Сиз жок эле маселени чечип койгон экен да, Мен анан ошо жерден таң калып эле чалкаман түштүм, чыным айтайын. Мен уккам, сиз мына ушул мамилеге каршы болгон деп, ошондойбу? Жок, каршы болгон дегендин бир жакшы мааниси бар. Эми кыз бала болгондой минтип ойлойсуң да, ал багабы, ал эртең сага че кайра үйүмө алып келип берип коебу деп. Мен өзүм да чыгармачыл адаммын го, мен айттым да. Ал тиги ырдап жүрсө, вечере сени кантип багабы, анан нан таап келеби деп эле мен чалкаман түштүм да. Ошентсем эле кызым, ой апа кандайсыз, сиз кызык экенсиз го, антип айтпаңыз деп калды. Эми баягы барыбызда бала бар го. Ойлойсуң да, бир мындай эшиктен отунап келе турган мал табар, мындай камкор кишинин колуна барса деп ойлойсуң да. Ооба. Көрсө анан кийин жүрө кубанычым абдан ар намысы бекем, камчысы колунда, өзүнүн менин бербеген ошондой бир азамат экен. Мына азыр Кудайга шүгүр, үйүнө биз Кудайым экөөбүз тек гана ошол сый талашкан барабыз. Бактылуу турмуш куруп жатышат. Чубак агабыз балдарын кантип эркелетчү эле, балдарын мындай өзгөчө кызыктуу окуялар болду эле. Бул ал кечте Союз убагында мынакей Чукем менен мен 86-жылдан бери тааныштым. Ошондон баштап чуке болуп, аябай катуу чыкты, тез чыкты, бачым чыкты. Ошондой филармонияга айлап концерт койду, циркке 15 күн, 16 күн, 17 күндөп концерт койду. Анан эми чынында мен ушу байкашымча Чукем ушу балдарга деле мындай көп бир мындай материалдык жагынан жардам берип, буларды бат бир эркелетип мындайга убактысы болгон жок го. Себеби эми бул чыгармачылык адамдарды биз өзүңүздөр билесиздер да. Булар гастролдо баучурда көбүнчө ушу аяшыбыз өтө жардам берип, ушуларды багып чоңойтуп, Чукемдин бир гана ошо эки аталык мындай мээриби менен гана өзүштүгө атак Чукемге, буларга менин оюмча мындай бир үзүлүп, мына азыр Кукем балдарына кандай жасап аткан мамилени жасаган жок го деп ойлойм да. Себеби ал чыгармачылык адам болчу да. Эгерде көзү тирүү болгондо мына ушундай уулдары менен сыймыкталат эле, неберелерин көрүп бир сүйөт эле, бирок бир кем дүйнө, бир арман дүйнө деп ошону айтат. Арман деп бүт ошо ошондой болуп атпайбы? Келин балаңыз тууралуу эмне жөнүндө, эмне деп айта аласыз, кандай мүнөздө эле? Кундуз жөнүндө айтсам, мен ушу өзүмдүн оюм ушу Кундуз менен Кубаныч баш кошту дегенде мен Россияда элем. Ошондо мен угуп биринчиден ушунчалык ыраазы болдум. Эмне себептен ыраазы болдум? Мен себеби деген ушу Кудайга ишендим да. Бул киши искусствого жакын, кыргыз элине аттын кашказындай таанымал адам. Мен ушу эң ушу эме болгонум ушу Кубанычка эң чоң төрөөч, эң чоң бир түрткүч, эң бир чоң мындай бир баягы жардамы көмөк болот деп ойлодуңуз? Жөлөк болот деп ойлодум. Ошондой эле болуп келатат го деп азыр деле ойлойм. Ко деп бирок эмеси бар, болот. Мен ошого сыймыктандым да. Мен ошо аябай ыраазы болдум. Ошо экөөнүн баш кошконуна. Жакшы. Анан чыгармачыл инсандардын арыгынан дагы деле суу агып, мынакей дуэт дагы жаздырып жүрөт экен. Талай мырза, таласта, азыркы учурда жүрсөңүз дагы чыгармачылыктан алыс эмес экенсиз. Негизи эле эмне үчүн чыгармачылыкта баягы агаңыз менен биргеликте тең тайлашып сахнага чыгуу баягы эмеси жок, сапаты жок сизде? Биз эми таласта айылда турабыз. Апабызды карап шаарга келип ырдаганга деле кызыккан жокпуз. Талас жер кезинде концерттерде, тойлордо катышып жүрөбүз, элдин кызматын кылып.
бул жака да келип байкебиздин концерттерине катышып кетебиз. Бирок ичиңизде мындай арман жокпу? Баары бир чоң сахнада ырдасам, талант баары бир жерде тура берсе, көгөрүп кетет ошол себептерден чыгып элге тартуулап дегендей. Жок, арман деле жок андай. Жакшы, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, үй бүлөңүз барбы? Өзүм жөнүндө айтсам, ошо Таластын Ботерек деген айылында жашайбыз, атабыздын конушунда. 4 балам бар, 2 кызым, 2 балам бар, апабыз колубузда. Жакшы, ушул жерден бир суроо пайда болуп кетет да сизге. Айша атасы катары. 2 уулдун мындай салыштырып турасыз. Бири оң тарабыңызда, бири сол тарабында отурат. Кимиси көбүрөөк атасына окшош? Муну мен көп айтам. Такемти менен куюп койгондой болуп турбайбы? Ата Кубаныч болсо көбүнчө апасына окшош. Бул тимеле чубакты Такеңиз бул тала, Эркелетип турбайсызбы, Айша атасы болсо дагы. Аябай копия бул. Анан сөзүңүз айтпадыңызбы? Такем өзү негизи мына окшош депчи. Мен ойлойм, азыр окшоштугун ыр жагынан билсек кандай дейсиз? Сиз дагы ырдайт экенсиз. 1-2 шиңгил таштап кетсеңиз. Аккордеон менен ырдап беребиз го дейм. Аккордеон менен макул? Келиңиз да Комеке. Кеттик, анда кайсы чыгарманы аткарасыз? Анда эмесе сиздер үчүн атабыздын Сыйлай жүр дегенден ырдап берели. Элдик ырга айланган. Эки тал көрсөң кыйбай жүр, элиңде жүрсөм сыйлай жүр. Элиңден узап мен кетсем, эрмегимде ырдай жүр. Жаштык жалым чагымда, ойноп күлүп жалымда. Тагдыр бөлсөң арга жок, тагдырлашым тарымба. Тарымба, тарымба, көрүшкөнчө сагынба. Сагынба, сагынба, кош бол эми тарымба. Аккайын көрсөң кыйбай жүр, айылыңда жүрсөм сыйлай жүр. Айылыңдан узап мен кетсем, алтынымде ырдай жүр. Жаштык жалым чагында, ойноп күлүп жалымда. Тагдыр көрсөң арга жок, тагдырлашым тарымба. Тарымба, тарымба, көрүшкөнчө сагынба. Сагынба, сагынба, кош бол эми тарымба. Сиз билет болуш керексиз, кошулуп туруңуз. Жалгыз тал көрсөң кыйбай жүр, жаныңда жүрсөм сыйлай жүр. Жаныңдан узап мен кетсем, жалжалымде ырдай жүр. Жаштык жалын чагында, ойноп күлүп жалында. Тагдыр бөлсөң арга жок, тагдырлашым тарымба. Тарымба, тарымба, көрүшкөнчө сагынба. Сагынба, сагынба, кош бол эми тарымба. Ай, азаматсыз. Эми кандай болот? Үндү дагы чындыгында тембри дагы окшошуп кетет экен, Аябай окшош. Эми сиз досу катары сиз деле 1-2 шиңгил таштап койсоңуз керек да. Жок, мен ага жокмун. Ой, кантип эле жок болсоңуз. Жок, мен ага ырга жокмун. Эфирден кичине скромничать этип атат окшойсуз. Мен ошо ырчылардын баарын менен ошо чубак аркылуу тааныштым. Чубак досум аркылуу баардык Юрий Бабков, Гүмөндөр Абылов, ошо бүт баары менен мен азыр деле катышам. Бирок ошонун баарына ошо эки алып келип кошкон ошо чубак досум болгон. Кайсы ыры жакчу эле сизге? Чубактын ар бир ыры жагат мага. Чубактын өзүнүн мен азыр өзүнүн только өзүнүн аткаруусундагы бүтөмөлөрүн өзүм коюп алып постоянно угам. Мына ушул бүгүнкү программабыздын каармандары болгон Кубаныч мырза менен Кундуз айым тууралуу сурагым келип турат. Кундуз айым кандай жеңе сизге? Үйгө барганда кайсыл тамагын жакшы көрөсүз? Кайсыл тамакты жакшы бышырат? Таластыктар өзү камырды жакшы көрчү келе. Жеңебиз бардыгы тамакты жакшы билет. Өзгөчө кайсыл тамагын жакшы көрөсүз? Пловту жакшылат, пловту. Баткендин каны бар да дейсизби? Беш бармактычы камырды кандай жаят? Камырды жакшы жаят. Жакшы жаят. Бишкектен келген сайын эт азып, анан 5 бармак кылып берет. Тергейбиз сизди, бала деп айтабы сизди же ким деп айтат?
Жок, бизде тергенбей деле жок. Эркелетмей бар, Агаңыз жөнүндө айта кетиңизчи, кичээкей кезиңизде кандай кызыктуу окуялар болгон, баягы пикир келишпестик учурлар болуп кетет кээдечи? Жок, эми ортобуз 5 жашта. Анан сый эле мамиледебиз. Агабыз бизге камкор болуп, жакшы тарбиясын берип чоңойткон деп айтсам жакшы. Эч такыр талашпагансыздар, урушпагансыздар, баары идеалдуу, Баары жакшы да. Какыс кылып койчу эле эми. Жок, андай болгон. Бизге мындай сөз менен эле жеткирип койчу да. Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан көбүнчө айымдардын бетинде кара тактар бар, сепкилдер бар, өзгөчө төрөттөн кийинки. Эгер сиздин дагы жүзүңүздө кара тактар болсо, заманбап аппарат лазерлер менен эң натыйжалуу кетирсе болот. Аппараттын жардамы менен төрөттөн калган кара тактарды эң натыйжалуу кетирсе болот. Биздин клиникага кайрылыңыздар. Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында жана Москва шаарындагы филиалдарга келиңиздер, чогуу карабыз. В каждой семье есть своя чайная традиция. В моей с самого детства были мамины песни. Она всегда находила какую-нибудь песню под настроение за столом. Так пение пришло в мою жизнь, и я уже не представляю себе чаепитие без ароматного чая Smart & Rich и новой песни. Чай Smart & Rich. Полезное удовольствие. Сүйүү жашка карабайт деп коет. Бирок сиздердин үй бүлөлүк жашооңуздарда, сиздердин параңыздардын ортосундагы жаш аралыгы баягы кыргыздын канында бар да, сөзсүз. Эркек киши улуу болуш керек, эркек киши ушундай болуш керек дегенчи. Ошол стереотипти кантип бөлдүңүз сизге? Ошол нерсени өзүңүздөн чыгарып коюу канчалык кыйынчылыкка турду? Мен үчүн абдан оор болду чындыгында. Анткени мен деле ошо сиз айтып аткандай кыргызча көз караштуу болчумун. Кубаныч мага турмушка чык деп колумду сураганда мен айткам, сен мага үйлөнө албайсың деп. Эмне үчүн дегенде, эгерде сен француз же бир итальянец болгондо, анда мага коркпостон үйлөнмөксүң деп айткам. Андай эмес деп кеткен болчу. Ойлонуп калса керек, Кийин дагы экинчи жолу сунуш кылганда да ошентип айткам. Анан жаңылышасыз, кыргыздарда деле ошондой өзүнө ишенген мырзалар бар деп койгон, бирок ошону кийин далилдеди десек болот. Эми мындай экен да, жашоодо баардыгын стандарттуу карабаш керек экен. Эгерде биз антип ар бир нерсени эсептеп, чоттоп, таразалап олтура берсек, анда баардыгын паспорт боюнча анда жылы, ай, секундасы деп таразалап чыгууга туура келет. Бирок биз адамдар ойлойбуз, болжойбуз, бирок Кудайдын өзүнүн кылган планы болот экен, өзүнүн буйруган тагдыры болот. Нике кайып деген болот, биз андан эч жакка качып кутула албайбыз. 10 жолу жок десек дагы эртең болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн эч качан деп айтпа деген сөз бар го. Анан ошол Кубанычтын өзүнүн ишенимдүүлүгү менен мен ошол стереотипти жеңе алдым. Жашоодо биздин айланабызда туугандардын арасында деле, достордун арасында деле андай түгөлөр көп экен. Болгону биз белгилүү болгондуктан, белгилүү адамдардын балдары болгондуктан көбүрөөк көңүл буруу болот. Башкалардыкы айтылбайт деле. Аябай эле ортосунда көп аралык болгон адамдарды кезиктирип жүрөм, бирок аларды эч ким деле билбейт. Жакшы, анан жашоодо ошо токтоп кетейин. Ушу сиз айткан сурооду берип калышат да, көбүлө анан тамашалап койгон мен сүнөт депчи, анткени Мухаммед пайгамбар алейхисаламдан дагы өзүнүн жубайы өзүнөн 20 жаш улуу болгон да, мисалы. Досторуңуздардан сурагым келип турат, эң алгач эле Кубаныч мырза айтса керек, мына ушундай Кундуз деген кызды жолуктурдум, жаккайсың чыдай элек. Кийин дос болдук да. Бул үй бүлө сиз үчүн кандай үй бүлө? Бул үй бүлө биз
жакын досторубуз, жакын катыштабыз, эми бир туугандай мамиле да. Кубаныч менен Аяшым экөө каякта болбосун, кайсы жерде болбосун, тойдо болсо да обязательно үйгө кирип кетет. Үйгө келип, мен ата менен да жакшы, мен дагы мына Аяш апам турат, көз турат. Аябай мындай тыгыз болуп калганбыз, мына Кудай буюрса, мына көп жакшылыктар алдыда. Ошону улам үмүт кылып, максат коюп, чогуу кыялданып, жада калса ыр жазсак дагы ар бир жаңы жазгандарым угузат да, мына 1000 ыр жаздым, окуп көрчү, сынап көрчү деп. Мына Аяшым да ушундай да, мына могу текст окуп көр деп. Биз үчүн бул мына сыймыктанабыз да, ошо сыймыктануу. Анан кээде мына Кубаныч Сатаев досуң да, мындай да десе, бизге эми бул ырчылык жакта эмес, мына адамдык касиети да. Ырчылык бул анам. Мен ушундай деп ойлойм. Жакшы. Аяшыңыздын кандай сүрөттөйт элеңиз? Үйүнө барганда ар дайым чай даяр турабы? Мүнөзү кандай? Аяшым достор арасында түнүндө бар, күнүндө бар, ушуп чай дайын, тамагы дайын, курдак кыла коеюнбу деп эле отурат. Ошол эң жакшы көргөн тамак курдак окшойт да. Жок деген сөзүн уга элекпиз бир да жолу, мына канча жылдан бери доспуз. Наоборот, калгыла, отуралы, мына кече жакында эле отурдук, чогуу отуруп ушу. Жакындан бери сиздердин каналдан Кубанычтын жаңы клипи кетип атат. Ойдогу элес деп балким көргөндүрсүз. Мына ушул чыгарма үчөөбүзгө таандык да. Ошол ырды жараттык. Жакында эле ошону Кубаныч аткарып, мынакей биз үчүн да чоң сюрприз болду. Ошону чогуп отуруп чай ичкенбиз жакында эле. Ону ошо Марс Шыртаев деп азыр элдер таанып калды десек болот. Буюрса максатыбыз бар, дагы келечекте жаңы чыгармаларды чогуу жаратсак деген. Сиз тымпыйып отуруп, таланттын баардыгы үчүңүзгө катып коюп отурган турбайсызбы? Эми сиздин жаныңызда отурган, жандап жүргөн жубайыңызга микрофонду узатсак, бул үй бүлөнүн кайсы өзгөчөлүктөрүн бекемдеп айтып кетет элеңиз? Үй бүлөсүндө кандай бир сиз жактырган азамат деп бир көргөн сайын сүйүнүп каласыз го? Ошондой учурлар болобу сизде? Чубак Сатаевдин ырларын жакшы көрөт деп үйдөгү атабыз апабыз ошо кечке айтат, ушул ырларын ырдайт, кичинекей кезинен ырдайт, ошо аябай жакшы көрөт, кумири ырлардын баарын жатка билет деп ушу көп айтат. Марстагы Чубак Сатаев деп аябай көп айтып ырларын ырдап, анан ошол убакыт өткөн сайын кошо ырдашат экенсиң, ырларынчы кошо угасың да. Анан мен өзүм ырга жокмун негизи, анан Чубак Сатаевди бир үйгө кирсең деле ошол ырлар ырдалат, машинасына отурсаң да ошол ырлар ырдалат да негизичи. Анан айла жок күнөт экенсиң да, кулагыңа сиңет. Айла жок, эмне кылам эми ошо дейсиз? Ошо кийинчерээк ушу баласы менен достошуп Куба менен тааныштым. Тааныштым деп өзү сүйүнүп келди. Тааныштык, ошо наконец-то деп мындай баласы бар экен, ошо Кубанычты мен менен тең экен деп мындай возрасттарда неме тең келишет экен деп, анан экөө достошуп башташты. Анан кичине көп убакыт өтпөй эле келинчеги менен таанышабыз деп тамакка чакырып ушундай эме болду. Анан биринчи первое впечатление деген көп нерсени айтат го негизичи. Анан бир көргөндө эле кандай болду сизде? Ачыгын айтыңызчы мага деп. Ачык айтканда корктум. Кандай сүйлөшөм деп неме кылып, тил табыша албай калсакчы мүмкүн деп, сиз деп ушундай сен деп дей албайсың, эч кылса кыйналып жүрдүм. Же сен дебесем, же сен десем сенек болуп калчудай деп. Анан бирок деген бара убакыт өткөн сайын биз жакындай баштадык. Жыл өткөн сайын, ай өткөн сайын биздин мамилебиз абдан мындай курчалып, жакындап, бир тууган эжемди көрсөм деп, эжемдей көрөм деп айткым келет. Аяшым, эжем, подругам деп айткым келет. Абдан булардын отношениясы биздин сүйүүбүздөн да өйдө турат окшойт. Программабыздын эң ден соолукка пайдалуу демөөрчүсү бул Smart and Rich компаниясы. Smart and Rich компаниясынын чайлары сиздин ден соолугуңузга ар дайым кам көрөт. Ошол себептерден ысык чай ичүүнү кааласаңыз, сиз үчүн Smart and Rich компаниясын сунуштайбыз. Саламат айым, өзүңдүн балаңды эмес, небереңди ушунчалык жакшы көрөсүң, ал сезимди өзүң балалуу болгондо, өзүң неберелүү болгондо түшүнөсүң деп коет. Неберелериңиз жөнүндө айтып берсеңиз, атын койгон экенсиз, кимиси кандай таланты бар, кимисинде кандай өнөрлөрдү байкайсыз? Мен дагы ошо 40-тын кырында тайене болдум, айтайын дегеним.
бешик көтөрүп бешигимди дайындап дегендей. Кыргыздын аялдары мусулман болгонубуздан кийин өзгөчө мына кыргыз элинин дагы өзүнө таандык бир улуу салт жөрөлгөлөрү бар. Мен ага өзүм өтө маани берген кишилерденмин. Азыр гана анын кереги жок, мунун кереги жок дешет, бирок мен тескерисинче кыргыз элинин каада салты менен аябай мактанам да. Мына той топур болсун деп тилешибиз керек экен туугандар. Мына көп жыл мурда бир баш аягы 3-4 жыл ушул жакшылыгыбызга дагы кесир сүйлөп калбадык беле. Той болбосун. Тойдун эмне кереги бар? Ой, дегендин эмне кереги бар деп отуруп мына сөздү этият болушубуз керек экен. Ошону тамаша иретинде сүйлөгөндө дагы ырыскы чакырган, бир элибиздин бир кутун уюткан сөздөрдү сүйлөгөнгө үйрөтүшүбүз керек жаштарды. Ушул өңүттөн алып келгенде мен мына Али Шахым отурат бу жерде. Ушул баламдан көп үмүттөнөм, кайгырынан дегенде чоң атасынын кырынан көрөм. Чубак Сатаевди ушул баламан көрөм да, мындай жүргөн турганын, шундай жүрөгү сыртында, шундай айланайын балам. Атасы менен кошулуп элдин алдына биринекин чыгып да баштады азыр. Анан атынын эмне үчүн Али Шах койдуңуз деген суроо туулушу мүмкүн. Али Шахтын аты толкунданып отуруп койдум. Китептен атайын жанагы ысымдар жазылган чоң китеп болот эмеспи? Издесем, анда ошол байыркы доордо хандай өмүр сүрсүн, ошол бектей өмүр сүрсүн деген маанини түшүндүрөт экен бул. Ошол Али Шах деген сөз, бул цар деген сөз түшүндүрөт да. Мындай айтканда, мына менин өзүмдүн атым Саламатхан өзү толугу. Атамдын жапжалгыз артында калган туякмын. Эмне үчүн хан? Ал атам ушундай койгон экен. Ушул кызым ханзададай өмүр сүрсө экен. Бирөөнүн көзүн карабай, экинин бири болсо экен деген экен. Бул жагынан алып келгенде балдарга ат койгонубузда этият болушубуз керек экен. Атына заты жарашып деп коет го мисалы. Ошол жагынан алганда айланайын, ошол Али Шахым, анан тиги Санат деген неберемди көрдүңүздөр, көп сүйлөбөйт. Анда-санда биринчи бөлөп гана отурат экен го. Ал ойчул, даанышман. Аны мен өзүм псевдоним коюп койгом, Конфуций деп. Дайым учурашканда айтам, кандай даанышманым, аман эсенсиңби деп. Анан мына айкөлүбүздү болсо, аны Ак Султаным деп коем, эркелетип. Мындай айтканда, мына Айзада кызымдын сөзүнө жооп бергим келет. Азыр мына Кудайга шүгүр 60-тын кырынан ашып турганыбызда небере деген керемет болот экен, айланайын. Неберени ар бир пендеге буйрусун. Бул адамдын өмүрүндө мөмөлүү дарак деп ушуну айтат экен. Мына урпагыбыз уланып жатат да, себеби. Мына эртең кыргыз элинин улутун көбөйтүп жатышат биздин. Мына кубанычтын бийик сапаты ошол чыгармачылык менен эле мас болуп, ошого магдырап, мен укмуш турбаймынбы, Сатаевдин баласы экенмин деп чыккандан эле эл төрүнө колтугуна алып баштады да мыктылар. Бул жагынан алганда эне катары мен жаштарга ошондой бир өзүм насаат катары да айткым келет. Чыгармачылык өзү менен өзү кайнай бериш керек. Бирок үй бүлөнү кошо алып кеткен жагынан мен бүгүнкү күндө кыргыз элинин алдында балдарым менен сыймыктанамын. Ошол эри шаркак болот экен. Бул үй бүлө түзүш кыйын, айланайындар. Үй бүлө деген жөн эле азыр дүкөнгө барып бир модалуу көйнөк алып кийип ала турган оокат эмес экен. Кундуз кызым жөнүндө дагы айткым келет, уруксат берсеңер. Эгер өзүнчүл кыз болсо, эгер өзүнүн эгосын өстүргөн, менин өстүрүп алган кыз болгон болсо, акын десе акындыгы бар, ыр жазат, түркология өзү түрколог. Анан ошол мына чыгармачылык чөйрөдө студент кезинде катар-катар жанагы чыгыштын бийин бийлеп лауреат болгон жайы бар дегендей. Анан бирок ошол чыгармачылыкты дагы экинчи тияка коюп туруп, жолдошунун дараметин байкап, мындай айтканда, баары көбүнчө үй бүлө деген жерде аял кишиден көз каранды экен. Аял киши ошонун кандай бир азын көп кылып көрсөтүп, көбүн көбүртүп көрсөтүп дегендей эшиктен келген конок тосконду билген таластын кызы бул Кундуз өзү. Кара Бура деген районду билсеңиздер керек. Мына мен ошол элдин келини болгонмун. Ошол журттун кызы менин кызым. Ошон үчүн Талас деген улуу даанышман элдин эки баласы табышкан жерде кантип казан кайнабасын. Кудай буйруса, мөмөлүү дарак болуп шактап өздөрү менен өздөрү көбөйүп атат. Көздөн Кудайым тилден сактасын. Мен ошону каалайм. Рахмат.
Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан көбүнчө айымдардын бетинде кара тактар бар, сепкилдер бар, өзгөчө төрөттөн кийинки. Эгер сиздин дагы жүзүңүздө кара тактар болсо, заманбап аппарат лазерлер менен эң натыйжалуу кетирсе болот. Аппараттын жардамы менен төрөттөн калган кара тактарды эң натыйжалуу кетирсе болот. Биздин клиникага кайрылыңыздар. Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында жана Москва шаарындагы филиалдарга келиңиздер, чогуу карабыз. В каждой семье есть своя чайная традиция. В моей с самого детства были мамины песни. Она всегда находила какую-нибудь песню под настроение за столом. Так пение пришло в мою жизнь, и я уже не представляю себе чаепитие без ароматного чая Smart & Rich и новой песни. Чай Smart & Rich. Полезное удовольствие. Сулуулук дүйнөнү сактайт дейт. Албетте, сулуулукту сактап туруш үчүн азыркы заманбап технология бизге ар дайым жардам берет. Программабыздын демөөрчүлөрүнүн бири Мээрим Давлетованын косметологиялык борбору. Айымдар, сулуу болгуңуздар келеби, жаш болгуңуздар келеби, анда Мээрим Давлетова сиздерди тосуп алууга даяр. Баягы айтып койдук го, казан аяк кагышат депчи. Сыртыңыздардан аябай идеалдуу көрүнөсүздөр, мындай урушпачудай, көз менен дегенде, көз менен сүйлөшчүдөй. Көз менен сүйлөшүүгө жетиш үчүн канчалаган эtaптардан өтүш керек да. Кундуз айым, казан аяк кагышканда ким биринчи кечирим сурайт, ким биринчи көбүрөөк ката кетирет? Эми чынын айтканда, биз андай эле ызы чуулуу, анан кайра эле жанантип каймайтышып, анан жумалап сүйлөшпөй койгондо үй бүлөлөрдү көрүп таң калгам да, айлап сүйлөшпөй койгон. Сиздердин такыр болгон эмес. Андайды мен жаман көрөм. Мен деген бетке айтам, бир нерсе туура эмес болсо, азыр эле чечип алалы деп эле. Ошол учурда айткан жакшы да. Анан эртең айтам, бүрсү күнү деп атканда проблема чечилбейт да. Анан биз канчалык жаап жашырып, ошону эртең унутулуп калат деген бул калп нерсе. Анткени эмне деп коет, ал баары бир эртең жарылып өзү чыгат да. Ошон үчүн убагында мөөнөтүндө чечиш керек. Туура эмеспи, туура эмес деп айтыш керек. Анан менин таң калганым ошол негизи өзүнүн аурасы сизге деле байкалса керек. Канча өзү баягы сабырдуу адам болгондуктан мен дагы ошол нерсени үйрөндүм десем болот да. Үй бүлө качан бактылуу жашайт, бири-бирин түшүнүп жашайт, эгерде ортодо бир баалуулук болуш керек экен да. Ошол эки адамга кымбаттуу болгон бир баалуулук болгондо, ошол эки адам ошол нерсе үчүн күрөшөт да. Бир эле сүйүү болсо, ал сүйүү болуп эле жалындап эле ошон менен өмүр уланып кете бербейт. Эгерде мүнөздөр төп келбесе, керек болсо көз караштар, баалуулуктар, ошол кесиптер дагы бири-бирине кызыксыз болсо, ал жерде жашоо уланычы абдан татаал да. Экөөбүз тең чыгармачыл адам болгондуктан мен Кубанычка өзүм кеңешим айтам. Бул мага дегенде ошентип жашоо кызыктуураак уланып жатат деп ойлойм. Албетте талашып тартушуулар болот, бирок биз үйдөгү нерселер үчүн көбүнчө талашып тартышпайбыз да. Оңой эле чечип коебуз ал нерселерди. Минте сен муну жакшы кыласың, мен муну жакшы кылам деп элечи. Чыгармачылык боюнча талашып тартышабыз. Бул ырдалыш керек, ырдалбаш керек. Кичине тартышып калабыз да. Ооба, шайлоодо да болот, туура. Шайлоодо көз караштарыбыз да кээде бул башка партияга тартат, мен башка лидерге дегендей. Мен аны далилдейм. Ал келечекте мындай болгондо Кыргызстан ушундай өнүгөт дейм. Жок, бул мындай болуш керек дейт. Макул, ар ким өзүнүн пикирибизди калабыз. Демек шайлоо үйгө чейин келип жеткен экен да. Шайлоо. Шайлоо мейли жайлоо болду окшойт бул, же адамдарды жайлады окшойт. Анан Кубаныч мырза романтикпи? Ооба, Кубаныч негизи мындай сыртынан романтик көрүндөгөн менен мага караганда романтик, жакшы уюштуруучу, достору дагы, аяштары да айтып калышат. Өзү жакшы көрөт. Мисалы кышпы, кышында деле тоого чыгып лыжа тебели дейт. Мен кышты жаман көргөн адаммын. Жамгыр болсо жамгырга чыгып басып келели дейт. Сизге күз жагат, мен билеримче. Ооба, мен күздө төрөлгөм, күздү сүйөм дегендей. Анан тоого барып келели дейт. Сөз жайында көлгө барып келели дегендей.
гүл берет. Дайым эле мисалы үчүн туулган күнүмдү Күндө эртең менен турганда тамаша. Жок, эми маанилүү учурларда Саламат апабыздын күлгөнүнө караганда күндө эртең менен бергениңиз окшошпой калды окшойт. Тамашалап атат. Эмнеге күлдүңүз? Тамашалап атат да. Романтик чындыгында Маселе адамдардын немеси капчыгы чакталуу болуп турган учурда каяктагы эртең менен күн дейсиң айланай. Балдарына коло сунап келип турса да кудуңдап мен туулган күндү, анан кийин балдар төрөлгөндө сөзсүз гүл алып келчү жашынакай. Анан мен жакшы көргөн кайсы таттууларды жакшы көрөм, аларды билет. Анан маанайым чоюп калган байкаса ошол учурда берип калышы мүмкүн да, эчтеке айтпай элечи. Анан кийин күлүп калам да, эмнеге бергенин түшүнөм да, ошол бир шоколад менен болсо дагы же ошо бир тутам гүл менен болсо. Алданып каласың. Алданып каласың да, аял кишиге көңүл эле керек. Ошо бир бабынча алып келип койсо дагы же бир тал роза берип койсо дагы кадимкидей көңүлүң көтөрүлүп, анан жанагы проблеманы кайра талкуулабайлы, ошо менен жашына кайтып кетип каласың. Коомдук телерадио берүү корпорациясы КТРК музыка телеканалдарында кош келиңиздер. Теледолбоору өз сапарын уланып жаткан учуру. Ардактуу конокторум, алдыңыздардагы чайыңыздардан ичип отуруңуздар. Кандай даамдуу чай деп турсаңыздар, Smart & Rich компаниясы биздин программабыздын демөөрчүлөрүнүн бири. Ден соолугуңуздарды бекемдейт, жашартат жана ар дайым сиздерди колдоп коштоп турат. Биздин катарыбызды толуктаган конокторубуз бар экен. Келиңиздер, Кыргызда эң алгач эле нандан алыңыздар дейт. Нандан алып, чайдан алып туруңуздар. Кубаныч мырза, келген конокторубузду тааныштыра кетсеңиз, досторуңуз болобу, ким? Сол жакта отурган ушу Максат досум, Фариза таяшым. Максат досум жеке ишкер. Аяшыбыз дагы ошо сулуулук салонун иштетет. Келиңиз, биздин студиябызга кош келипсиз. Бүгүн мына ушул үлгүлүү үй бүлө, таланттуу үй бүлө деп Кубаныч мырза менен Кундуз айымдын үй бүлөсү тууралуу кененирээк сүйлөшүп жатабыз. Бул үй бүлө менен качан таанышкансыз, канча жыл болду достугуңуздарга? Саламатсыздарбы? Биринчиден Кубаныч досум менен Кундуз Аяшка менен таанышканыбыз бир көп эле жылдардын ортосу болду. Ортодо ошол досум аркылуу да таанышып бир жерде отуруп таанышып калганбыз. Анан көз караштарыбыз кандай эметкен, жөнөкөйлүгүбүз менен көз караштар ушул жашоого жөнөкөйбүз караганда мен жөнөкөй эме топ келишкен, топ келишкен да. Кичине мындай толкунданып атам, мындай эфирде мындай эле отурган эмесмин негизи. Бул жерге келген кишинин баары толкунданат, коркпой эле калыңыз. Баары толкунданып бүттү. Сиз биринчи жана акыркы эмессиз. Свободно сүйлөйүн дейин да. Аяшыңыз жөнүндө, аяшыңыздын кайсыл тамагы жагат же аяшыңыздын кайсы мүнөзү? Аяшымдын предприимчивый жагы жагат. Кубаныч менен сүйлөшкөндө эле Аяш менен көп нерсе сүйлөшө алам, ачык сүйлөшөбүз. Анан кийин өзү да ачык, мен да ачык болгон нерселерди. Эмне бирден ачык сүйлөп атасың да? Кичине толкунданып атам. Үй бүлөдөгү жубайыңызга кезек береличи. Ошо Аяшым дагы жубайым менен жакшы сүйлөшөт да негизи. Анда келинчегим айтып берсин деп коесузбу бул жагын? Келиңиз, студиядан көргөнүбүзгө кубанычтабыз, кош келиңиз деп айтабыз. Smart & Rich компаниясынын өкүлү экенсиз, Кысырма айтып кетейинби биришне? Да, илхом ачылып атпаш кеткен. Эме ушул зеленый чай, бул Smart & Rich чайын биз ичебиз. Эмне пайдасы бар? Бунун пайдасы аябай зор, пайдасы жакшы. Иммунитетти көтөрөт. Эмесинен пандемия учурунда дагы бул ушул чай аябай жардам берди. Биз ошол себептерден программабыздын демөөрчүсү катары биздин конокторубуздун дагы ден соолугу бекем болсун, Smart & Rich компаниясынын чайын ичсин деп ушул жерге атайын коюп койдук. Өзү да келинчем ушактын өкүлү. Ой, азамат экенсиз ай. Ошентип эле келинчеңизди мактап эле отурса. Келиңиз, сизге сөз кезегин берели. Бул үй бүлөнүн кайсыл плюс жактарын билесизби? Эч ким минус жактарын айтпай атат дейм. Сонун идеалдуу, эң мыкты деп эле айтышат. Сиз бир минус жактарын айта кетиңизчи. Саламатсыңарбы? Аябай толкунданып атам. Биринчи жолу ушундай передачага келип атабыз.
бул үй бүлө жөнүндө эмнени айткым келип атат. Кубанычтын мага жаккан мүнөзү аябай жөнөкөй адам, өзүчө чыгармачылык адам болсо дагы мүнөзү аябай жакшы да. Үй бүлөсүнө, балдарына, ата-энесине, бир туугандарына кылган мамилеси негизи аябай өзгөчө. Кыргызда момундай жакшы сөз бар го. Бир үй бүлөдө экөө тең жакшы боло бербейт. Бири жакшы, бири жаман дейт да. Кудай ошентип кошот деп айтат. Анан сиздин байкашыңыз боюнча ошондо кимиси жакшы, кимиси жаман болуп атат. Мен түшүнбөй деп атам эртеден бери. Баары эле жакшы, баары эле сонун, баары эле мыкты деп атат да. Ошентиңизчи, туура ошондой эле да. Кундуз болсо негизи өзү ачык аябай. Жөнөкөй, ачык, колу дагы ачык, тамактарды да сонун жасайт, конокту да жакшы тозот да, негизичи чакырып ушул. Жакшы кожойке экен. Да, жакшы кожойке да. Кундуз аябай мындай бетке айткан мүнөзү бар да, негизи. Жакпаса сразу эле айтып салат да. Куба болсо сабырдуу, кичине ойлонуп сүйлөйт, мындай бир сүйлөйт да, бир мүнөз адам. Ошондо кимиси жакшы, кимиси жаман болуп калды. Экөөнүн тең бар, эми минустары болот да, обязательно. Экөөнүн тең бар да, кичинеден чыгып келет. Анча мынча болот. Кимисинде кичине көбүрөөк, кичине көбүрөөк. Эми айта албайм. Коомдук телерадио бийлик корпорациясы жана ошондой эле КТРК музыка телеканалдарында кош келиңиздер теледолбоору өз берүүсүн улантып жаткан учур. Албетте, кызыктын баардыгы алдыда экендигин сизге айтып кетмекчибиз, ардактуу телекөрүүчүм. Мына ушул жерде, мына столдун үстүндө биз биргеликте үй бүлөлүк баалуулуктар тууралуу кеп кылып жаткан учурубуз. Кундуз айым, өзүңүз чыгармачыл инсансыз. Анан үй бүлөнү дагы мен Кубаныч мырзанын билишимче биринчи орунда коесуз. Ошол себептерден сизди тандаган да. Анан чыгармачылык баары аксап калды, кап толугу менен алектенсем болот эле деген ойлор жаралбайбы сизде? Эми ар бир адам турмуш курарда өзүнө бир багытты тандап алат да. Жана өзүң деле башында айтып кеттиң, үй бүлөбү же карьерабы деп. Ансыңары башынан эле биз өзүбүз келечегибиз кандай болот, ошол тууралуу мындай кыска келишим түзгөндө мен айткам, мен үчүн биринчи орунда үй бүлө деп. Ошон үчүн эч качан менин чыгармачылыгым артта калды деп өкүнбөйм. Менин негизги максатым үй бүлө болчу. Анан Кубанычтын чыгармачылыгын дагы да бийик деңгээлге жетсе деп тилек кылгам, тилек кылып келе жатам. Андан кийинки орунда балдарымдын билими, ден булардын ошо келечеги дегендей. Мен эгерде эки түрдүү нерсени кыялдана берген болсом, анда анын баардыгы 100% мен каалагандай болушу мүмкүн эмес. Кудай баардыгын эле биз каалагандай бере бербейт. Жашоодо ар кандай жагдайлар болот, ошолорду биз таразалап, өлчөп, санап, жакшылап ой жүргүзүп туруп анан жашообузду улантышыбыз керек деп ойлойм. Эгерде Кубанычтын чыгармачылыгы алдыда болуп аткан болсо, мына ушул кишинин артынан, ушул кишинин көлөкөсү менен сөзсүз түрдө биздин үй бүлөдө мага дагы, бир туугандарына дагы, балдарына жана жалпы эле биздин Сатаевдардын үй бүлөсүнө сөзсүз жарыгы тиет. Анткени бир гана чыгармачылыктын атак даңкы менен эмес, ошол атак даңктын арты менен айлана чөйрөнү, досторду күтөбүз. Ошонун арты менен ырыскы береке келет. Ушул кишиге келсе баарыбызга жетет деп мен ар дайым түшүнөм. Жакшы. Кош келиңиздер долбоорун көрүп, жаштар келечекте туура үй бүлө түзсө, үй бүлөнүн баягы фундаменти кандай турат, сүйүүдөнбү, ишеничтенби, сиздер айткан сөздөрдү азыр жаштарга бир айта кетсеңиздер, жаш сүйүшкөндөргө, келечекте турмуш кургандарга кандай кеңеш берет элеңиздер, кантип ушундай бекем үй бүлөнү куруш керек, сиздерден жакшы сөз болсун. Чоң рахмат. Эми үй бүлөдө аял менен күйөөсү, мисалы, көп жерден угуп калам да. Эч качан мисалы күйөөсү аялын жамандабаш керек да. Аялдын адресине жаман көрөбү же бир ичинде бир тарынычы барбы, бөлөк адамдарга айтпаш керек деп ойлойм да. Үйдө болгон нерсе ошол жерде калыш керек. Аял да ошондой болуш керек. Баягы бири-бирин сатпаш керек. Бири-биринин сырын ачпаш керек да. Купуялык болуш керек да үй бүлөдө. Мен ошону баягы туура көрөм да ошол нерсени. Анан эң башкысы албетте сүйүү. Ошол жаштарга айтарым. Сүйүңүздөр бири-бириңиздерди, анан бири-бириңиздерге баягы көңүлүңүздөрдү калтырбаңыздар деп айтат элем. Адам көңүлү гүл деп коет го. Ооба. Ошо көңүл калуудан баягы сезимдерди муздап кетеби деп ойлойм да. Кундуз айым, мына ушул 10 жылдан ашуун түтүн булатууда сиздин салымыңыз өтө зор.
анткени чыгармачыл инсандын жакасын агартып ар бир сахнага чыгарды, аны колдоп, чыгармачылыгына чейин, жанында сөзүнө чейин баа берип, өзүңүз да кошулуп ырдап жүрүү бул чоң жоопкерчилик деп ойлойм. Аял затынын күчтүүлүгүн билдирет. Ошол себептерден азыркы келечекте турмуш курабыз деген биздин жаштарга сизден кеңеш болсун. Чындыгында чыгармачыл адамдын өмүрлүк жары болуу абдан оор. Анткени ошо биринчи орунга өмүрлүк жар катары дагы, ошо мырза катары, анан ошо чыгармачыл инсан катары эки эсе ошол өзүңөн жогору көрүп, ошо адамды аздектеп жашашың керек болот. Көп сыноолор болот сөзсүз түрдө. Ага чыдашың керек. Элдин көзү болот, сөзү болот дегендей. Аял киши өзүн кичине бир тепкич ылдый кармап турса, өзүнүн мырзасын, өзүнүн падышасындай сезсе, дүйнөдөгү номер биринчи мырза деп элестете алса, сөзсүз жашоо кызыктуу улана берет деп ойлойм. Өзүмдөн дагы көп чыгармачылыктагы ийгиликтерди жолдошума каалайм. Жогоруда да баса белгилеп айткан болчумун. Эгерде кубанычта бардыгы жакшы болсо, бизде сөзсүз үйдө аба ырайы жакшы болот. Ошол анан биздин кыздарга бере турган кеңешим, сөзсүз биздин менталитетти эске алыш керек. Бизде деген эркек кишинин пири улук деп коет. Ошон үчүн ал кишиге көбүрөөк урмат сый көрсөтүп, көбүрөөк кадырлап сыйласа, жашоо өз нугу менен жашынакай кете берет деп ойлойм. Ошол баардыгыңарга ийгилик, бакыт каалайм. Азыркы учурдагы эң чоң байлык бул убакыт экен. Ошол себептерден убактыңыздарды бөлүп, досторуңуздардагы, жакындарыңыздардан, алыс жакындан келген бүгүнкү студиябызда отурган ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Анан биздин программабыздын демөөрчүлөрүнөн атайын белектер бар. Эртеден бери Smart and Rich чайын ичип келатабыз. Бул ден соолукка пайдалуу, андан тышкары куттуу үйдөн куру чыкпасын деп биз белек даярдап койдук эле. Ошол белекти үйдүн кожокесине тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Анда эмесе мына ушул программабыздын демөөрчүсү болгон Smart and Rich компаниясынан сиздерге мына ушул чайлардын топтому. Бул чайлар жөнөкөй чай эмес, сиздин ден соолугуңузду бекемдейт, сизди жашартат. Анан ар дайым ысык чай ичип турганда кош келиңиздер долбоорун Smart and Rich компаниясын эстеп туруңуз. Мына ушул жактан алдык эле деп, анткени бул компания тууралуу бир гана бүтүндөй кыргыз эли билип келатат, дүйнө жүзү билип келатат. Ошол себептерден сиздин үйүңүздө дагы ар дайым жылуулук болсун дейбиз. Кош келиңиздер, теледолбоордун дагы бир демөөрчүсү айымдар үчүн өтө маанилүү болгон косметология. Мына ушул Мерим Давлетова Кыргызстандагы эң алдыңкы косметологдордун бири деп эсептелет. Коногубуз Кундуз айымга ар дайым жаш, татынакай болуп жүрүшүбүз үчүн Мерим Давлетованын атынан сизге мына ушундай белекти, сертификатты беребиз. Эртең көрсөңү барып, бетиңизге жасатып алсаңыз болот. Же Кубаныч мырза, сиз дагы мүмкүн косметологко барып калам десеңиз. Ооба, барасыз. Анда сиздерге тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Ар дайым сулуу болуп, анан жаш болуп жүрүңүз. Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан көбүнчө айымдардын бетинде кара тактар бар, сепкилдер бар, өзгөчө төрөттөн кийинки. Эгер сиздин дагы жүзүңүздө кара тактар болсо, заманбап аппарат лазерлер менен эң натыйжалуу кетирсе болот. Аппараттын жардамы менен төрөттөн калган кара тактарды эң натыйжалуу кетирсе болот. Биздин клиникага кайрылыңыздар. Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында жана Москва шаарындагы филиалдарга келиңиздер, чоң карабыз. В каждой семье есть своя чайная традиция. В моей с самого детства были мамины песни. Она всегда находила какую-нибудь песню под настроение за столом. Так пение пришло в мою жизнь, и я уже не представляю себе чаепитие без ароматного чая Smart and Rich и новой песни. Чай Smart and Rich. Полезное удовольствие.
чоң рахмат айтабыз сиздерге студиябызга келип убактыбызды бөлүп бергениңиздер үчүн. КТРК Музыка жана коомдук телерадио берүү корпорациясында кош келиңиздер теле долбоору ушул мүнөттөрдө программабызды соңуна келди деп айтууга муктажбыз. Анткени убакыт учкан куш экен. Чоң мамлекеттин ичиндеги кичи мамлекеттин ичинде ар дайым тынччылык болсун, түшүнүү болсун. Кыргызстанда үй бүлөлөр көбөйө берсин. Кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева болду. Эмки жумада амандашканга чейин аман туруңуздар.